Барыңыздардын аманчылыгыңыздарды тилеп, ассаламу алейкум деп учурашып алайын дагы. Анан кечеги токтогон жерден Манас баянын улайын. Сиздерден болсо ушул көрсөтүү көңүлүңүздөргө туура келсе, бөлүшүп, таркатышып коюңуздар деп сурайын туугандар. Немесе сөзүбүздү улайлы. Ошентип Акун Бешим кече чүйдө болгон согушта колго түшүп өлдү. Акун Бешим өзү тетигил кара булта жака колун элин алып чегинделе. Анан ал жерден баягы калган каткан колунун баарысын жыйнап Шамыңша деген баатырына баштатып, өзү баш болуп согушка кирип, мына ошол согуштан Манас Акун Бешимди качып бараткан жеринен артынан найза уруп атынан жыгып, аны кыргыл бакайлар келип байлап алып, ошентип Акун Бешим өлүп тынды. Андан калган колду Шамыңша башкарып, согуш катуу болду дейт. Баягы аскерлер согушуп жатып, түн киргенде дейт, душман баягы Кыргыз, Кытай дебестен дейт, түн киргенде кээде ушул орду ордунда уктап, анан кайра туруп алып, ушинтип согушкан учурлар болуп калды дейт да. Ошол жерде катуу айгышкан согуш болду. Бул согушка Манас өзү кирип согушту. Баягы ак кулага ээрдин эки бетине темир каптаткан ээрди токутуп туруп, анан зоотун кийип, ак кулага да зоот кийгизип, мына ушундай чылк темирден өзүнүн чопкут зоотторун баарын кийип алып туруп, анан согуштун ортосунда найза сайып, кылыч чаап жүрдү дейт. Анын жанында тетигил Алаштын казактын баласы Көкчө жүрдү дейт. Анын жанында Дагалактан келген Мунар өзү жүрдү дейт. Анын бери жагында атка минсе ак жолтой, атышкан жоодо сан колдой, жортуп чыкса ак жолтой, жоого тийсе сан колдой, Бакай, кадимки Бакай атабыз өзү бул дагы согушка кирип, чабышып, душмандар менен салгылашып жүрдү дейт. Гүлдүр уулу Чалыбай, Гүлдүргүчү Абдылда, Каработонун Мажиги, Ак Балтанын Чубагы, жанагы көк рапс тоң кийген, көгөл асындуу ат минген, ачуусу чукул Чубак бул дагы согушка кирип, кыргыл жүрдү согушта дейт. Мурункаты Бердибек дейт, баягы Ороздунун 10 уулу бар эмес беле, ынтымагы жок, ыдыраган, өстөрү тынып калса башкага тынчтык бербеген, мына ушундай Орозду, Жакыптын эң улуу агасы Ороздунун 10 уулунун бирөөсүнүн баласы Мурункаты Бердибек кийин Манаска кошулгандан кийин сыргак болуп өзгөргөн жигит анда жаш кези, мына ошол сыргак көк казык деген көлүгүн минип бул да согушуп жүрөт дейт. Демис сыргактын согушканын көрсөң, бул бир башкача чапчаң, атка жеңил, тайгачак айланайын, сыргак деген, мына ошол сыргак согушуп жүрдү дейт. Эми Кытайлар Акун Бешим өлгөндөн кийин баягы эмне кылмак эле? Шамыңша жана Анжияндан келген Меркиш баатыр, анан Мерке баатыр, булар чегинип качып, колу кырылып, жоюлуп, мына ошентип анан Олуй ата көздөй качып кетишти дейт. Калган колунун баягы багынчусу багынып, кырылчусу кырылып, ушул жерде чоң согуш болуп, жеңилишип, анан Олуй атага кире качты дейт. Калган каткан колун ээрчитип, Олуй атага кирип, Олуй атада жарымы Маңгул Кытай, жарымы баягы Алаштын балдары, Кыргыз, Казак, Түрк, мына ушулардын баарысы кошо жашачу эле дейт. Олуй атада Кыргыз, Казактын балдарынын баарысы табасы канып турду дейт. Баягы Акун Бешим өлдү, Кытай мындан сүрүлдү, тетигил Алтайда турган Манас тетигил жагы Дагалакка чейин, бул жагы тетигил Текести, андан кийин Керкөлдү, андан кийин Алма Койурду, Суңшоону, Чууду бүт Кытайдан бошотуп сүрүп жатат дегенин угуп, Олуй атадагы ушул Кыргыз, Казактын баарысы, негизи эле түрк тектүүнүн баарысы сүйүнүп, табасы канып, мына ушинтип
калышты дейт. Шамыңша, Меркиш, Мерке, андан дагы Кытайдын дагы бир 2-3 баатыры Давагы Улук деген баатырлар экен. Булар ошол Олуятада кеңеш куруп турушат дейт. Эми бул Кыргызстан бизге жакшылык жок. Тетигинтип биздин чүйдөгү шаарларыбыздын баарын алды, элибизди талады, олжо кылды бүт малыбызды. Шаары жок, же болбосо катын баладан айрылдык, малыбыздан айрылдык, канатыбыз кайрылды. Биз эми жөн кетпей дейт. Ушул Олуятадагы бүткүл кыргыз казактын баарысын союп кетели, бүт баарысын кырып жоюп кетели, мал келинин баарын талап алып кетели деп булар кеңеш кылышып, Олуятадагы бүткүл түрк баласынын баардыгын кыйсыпырын чыгарып кырмак болушат. Анан булар ошентип кеңеш куруп турганда Олуятада 2000 жылкылуу Кыргыздын мыктысы Кудуңбай деген болгон экен. Бул Кудуңбайга эми булар калмак Кытай тилин кошо билишип калган дейт. Булар ошолордун астында канча жылдан бери букара болуп жатып, булар Кытайча булардын тилин түшүнүп, булар менен сүйлөшүп калган кадимкидей дейт. Мына ошого Кетелик аттуу бир калмак Коңурбай менен мамилеси, Кудуңбай менен мамилеси жакшы экен. Ошол Кетелик келип, силердин баарыңарды кырган атат бул Шамыңша деп айтып коет. Аны уккандан кийин Кудуңбай 50 атка мингизип 50 жигитти чаптырды дейт. Баардык ошол кыргыз казак балдарын баягы Байгурдан тараган бүткүл тууган уруктун баарына ат чаптырып, алардын мыктыларынын баарысына айттырды дейт. Кумарыкты көсtöй чаптырды. Чалдыбар, Күйүн, Чакмак, Терс, Чымкоргон дейт. Менимче ошол Чымкент жакта айтат окшойт да. Угуз хандын уулдарына бүт айттырды дейт да. Эми ушул жерде Угуз хан жөнүндө дагы айтып кетет. Бул Угуз хандан тараган балдар Байгур, Уйгур болуп аталган дейт. Байгуру малдуу болуп, бул тоо таянып кырда жашаган дейт. Ал эми Уйгуру шаар салып түздө жашаган дейт. Ал эми Байгурдан тарагандар анан бай угуз болуп кырда жашаганы кыр угуз болуп атып, биз ошол кыргыз аталып калганбыз деп бул жерде Сагынбай ата айтып кеткен. Мына ушуну дагы сиздерге жеткирип коеюн. Ошентип булар баягы Олуятанын баарын кырабыз дегенден кийин ошол Кудуңбай элдин баарына кабар берип, алар чогулушуп Алманды суу деген жерге биз дагы жөн калбай коргонолу булардан деп баягы чоң кичинеси ошол жака чогулуп жатышат. Эми алар ал жерде тура турушсун. Ал эми Манастар болсо Бакай, баягы Манастын 40 чоросу, Чубак, Көкчө, Үрбү, Дагалактан келген тетиги Мунархан, андан нары жактагы Ымалайдан келген Кайыптаң болушуп, бүт кол башчылардын баарысы колду баштап алышып, ошол эми жанагы Шамыңшанын артынан түшүштү. Алар ошентип жолдо жүрө турушсун. Эми биз берки Ташкентте жаткан Панускан жөнүндө сиздерге кабар берели. Ташкентти Алооке тетигил Анжиянды бийлеп жатат. Ал эми Ташкент шаарын Панускан бийлеген экен. Мына ошол Панускан Кытай экен өзү. Ташкент шаары 12 бөлмө чоң шаар эле дейт. Панус булар Ташкентти кийин алып басып алып коюшат да. Ал жөнүндө азыр алдыда айтып берем. Ташкентте башка элди кошпостон жалаң Кытайлардан дейт. Таңшуу Кытайдан, Сун Кытайдан, Маңгүлүктөн, Маңгул, Калмак, Субун Тыргооттон дейт. Мына ушул журттан 400 миң
аскер жыйнап, тетигил Алтайдан келген 60 үйлүү кыргыз, бурут, чанту булар аябай эле көптүр. Булардын барып эсебин таап келбесе болбойт деп алар эрдемсип баягы согушка тим эле оолугуп жөнөп калды дейт. Эми ошол Ташкенттен бир дагы алаштын балдарын алган жок дейт. Кыргызы, казагы, жана башка бүт барысы калды, булар кабарсыз калды дейт. Анан Кытайдын кийимин, ушул Ташкенттен чыккан Кытай аскерлеринин кийимин Сагынбай атабыз сүрөттөп берген. Муну да айта кетейин. Кара күрмө жеңи жок, калдайы бар, беги жок. Кара топу карыш чок дейт. Топусу бар экен карадан, анын ошол желкесинде чогу бар экен. Кызыл күрмө жеңи жок, Кытайы бар, беги жок, кызыл такыя, кызыл чок дейт. Мына ушундай аскерлер болду дейт да. Анан булардын тилинин өзгөчөлүгүн дагы сүрөттөп кетет. Балдыр салдыр сөздөрү, кыйгыл кычкыл үндөрү дейт да. Мына Кытай аскерлеринин кийимин сүрөттөп атат, алардын тилин, анан үнүн дагы мына ушинтип сүрөттөп кеткен биздин Манас жатабыз. Эми бул кол кандай кол эле? Бул аскерлер кандай аскерлер эле? Муну дагы Сагынбай атабыз 4 сүйлөм менен бизге сүрөттөп берет да. Калба кирип мурунтан казаттын жолун көргөн жок. Казак менен кыргыздай карсылдашып көнгөн жок дейт. Анткени булардын ушул нааманды Орто Азияны дегеле Кытай ушул бүткүл түрк баласы жашаган чөйрөнү, аймакты басып алганына башта айтып кеткенбиз, 200 жылга жакындап калыптыр. Мына ошол жылдардан бери бирөө дагы кылыч көтөрүп бастырып кирген эмес экен. Ошондуктан булар калба кирип мурунтан казаттын жолун көргөн жок деп атат да. Казак менен кыргыздай карсылдашып көнгөн жок. Булар ушул баягы көп жылдардан бери согушпай калышкан. Жалаң ушул эл башкарып, ошол жерде аскердик чинин кийип алып, менсинип манчыркап жүрүштү дейт. Бул сапар дагы ошол менсинген бойдон, манчыркаган бойдон Чаң Түлөө деген баатыры ошол 400 000 аскерди баштап алып, анан Манас кайдасың деп, кыргыз кайдасың деп издеп жөнөдү дейт да. Ал эми Ташкент калаасынын таржымалын Сагынбай атабыз мындай сүрөттөп кеткен. Ташкент Өзбек бабабыздын тушунда Ыйса пайгамбардын учурунда эле курулган шаар болчу. Азыр Кытайлар эле болуп турат бул жерде. Азыр учурда Кытайдын Панус ханы ушул жерди бийлеп жатат дейт. Жана эле айтып кеттим, Огуз хандын 2 баласы бар эле, Байгур, Уйгур деген. Мына ушул Байгурунун балдарынын ичинен Өзбек деген чыккан экен. Мына ошол бабабыз Ташкентти курган деп айтып кеткен. Эми Кытайлар эмне кылып жатышат? Муну сиздерге дагы улап айтып берейин. Кытайлар алаштын балдарынан эч кимди кошпой, кол курап, Олуй ата, Алмасуу, Чын Коргон тарапка чыгып кетишти. Ташкентте Огуздун, Байгурдун балдары жалпы түрк чогулуп, бул жерде Баатыр Жанай дейт. Жанайдын балдары Дөгөн уулу Макатил, Асылбек, Баймырза, Торумкыз дейт. Торумкыз деген бул кыздан чыккан баатыр кыз экен. Мына ушулар чогулуп, алардын ичинде Чалбай деген дагы баатыр бар дейт. Ушул мыктылардын баарысы чогулуп, ошол Ташкентти жердеген Көкөтөйгө барышты дейт. Булар Жанадилдин балдары 6 атадан кийин Сапар шаага келип кошулушат дейт да. Мына ушул жерде Көкөтөй деген аксакал бар эле, ал өтө көп дүйнөлүү бай. Ушундай чал эле дейт. Жеке өзүнө тийиштүү 7 сан жылкысы бар эле мунун. 7 сан деген биздин кыргыздын эски санагы боюнча 1 сан бул 10 000 киши экен. Демек 7 сан болгондо 70 000 жылкысы бар экен. Төөсү эле 30 000 болчу дейт.
койнун эми эсеби жок эле уyu 20 000 болчу дейт. Мына ушундай Көкөтай бабабыз бар эле биздин дейт. Мына ошол Ташкентте Кытайга карап турса дагы чин алып, мына ошол жерде турган Көкөтой болчу. Мунун өзү негизи аты Көкөдөө аталат эле дейт. Анан баягы кийинчерээк Көкөтой аталып кетти дейт. Көкөтой ошентип алаштын балдарын чогултуп, булар кеңеш куруп, анан мынтип айтып жатышат. Бул Кытайга эмне болду? Булар 8 күндөн бери кол жыйнашып, эч кимге айтпай, алаштын балдарын кошпой, жалаң Кытай, жалаң Сун Кытай, Моңгол, Тыргоот турдон болушуп, булар кол куруп алып чыгып кетишти. Кайда кетишти дейт да. Ошондо Көкөтой айтып турат. Биз эми бул Кытай дегенди толук бардыгын көргөн эмеспиз, бирок угабыз. Мен силерге биринчи ушул Кытайдан кабар салып берейин деп жанагы чогулган мыктыларга айтып жатат. Мен аны сиздерге ушул китептен окуп берейин. Калдайып жаткан каканчын, баш калаасы Бакмурчун, жык жайнаган чын-мачын, чогулган аты Чоң Бейжин дейт. Мына ушулардын баарын чогултканда аты Чоң Бейжин деп коебуз биз дейт. Күн чыгыштын бетинде, Баңдыс кендер четинде, Семен дайра, Аят көл, селдей болгон капырдын көпчүлүгүн карап көр дейт. Карашаар кумулду, кабары бизге угулду, карап турса көптүгү, кара кумдай шекилдүү, туурасы Эртыш, Сарыарка тунуп жатат Алтайда, Баркөл менен Алакөл баары мунун колунда. Ошол учурда мына ушул жерлердин баарын алып койду дейт. Күн жүрүшү ымалай, Жаркен Котон жолунда, алган Кокон Алайды, аягы Букар Алакөл, азыр баскан далайды. Каш кайтарар пенде жок, катылар душман ченде жок дейт. Булар ошол Алайды, Букарды, Алакөлдү азыр бүт бардык жерди басып турат. Буларга азыр эч ким катылбайт эле. Буларга эмне болду экен деп анан Көкөтөйлөр ошол жерде кеңеш курушту. Бул кеңешти куруп анан Көкөтөй мындай айтып атат. Азыр булар Олуята чууду көздөй кеткенине караганда, мага бир Чаңгуш Дорго деген Кытай айтып келди эле. Ушул тетигил жакта Манас деген чыкты деп. Анан чуудагы тетигил Акун Бешимди катуу камап, аны өлтүрүп койду, далай эрди, далай жерди алып койду деп мына ушул мага Чаңгуш деген Дорго айтып келди эле. Ал Манастын санжырасы мындай экен деп Көкөтөй жанагы чогулган алаштын балдарына Манастын санжырасын саймендирип берип жатат. Аны дагы мен сиздерге Сагынбай атабыздын китебинен окуп берейин. Башка тасы Бабыркан, бадыша өткөн Бубиржан, төбөй менен көгөйдү, төбүнөн алар көбөйдү. Чоң атасы Ногой деп, чоңдугу малим Бубир кеп, кабары кеткен далайга, жердеген экен Алайга, Алайдан Ногой өлүптүр. Ногой хан Алайда өлүптүр. Ногой өлгөндөн кийин дейт, аскер келип какандан, калгандарын бөлүптүр. Ногойдун уулу 4 экен, ал кезде алардын катырган жагы өрт экен. Улуусу экен Орозду, ар тарабын баарысы алып Кытай торошту дейт. Экинчиси Үсөндү, атын коюп көз каман абыдан Кытай түзөдү дейт. Баягы Үсөн деген атын өзгөртүп, атын көз каман деп коюп, анан абыдан Кытай түзөдү, айдап Кытай алыптыр, аңгире төөдөн өткөрүп, азапка тирүү салыптыр дейт. Аңгире тоодон өткөрүп нарака азапка салып, муну ушинтип түзөп, муну Кытай кылып кетти. Булар деген дээрлик кыргыз экенин унута баштаган. Булар Кытай боло баштаган деп айтып турат. Жакыпты жалгыз алыптыр, Алтай тоонун оюна, салкын суунун боюна алып барып салыптыр дейт. Орозду менен Байөкө орунунда калыптыр. Базар кылып турганы Карашаар калаасы, азыркы чыккан Манасы, карабаңдап сурасам, ошол Жакыптын баласы дейт. Мына ушинтип Ташкенттеги Көкөтөй баягы
ошол жердеги Алаштын, Түрктүн балдарынын баарысы чогулуп кеңешип олтуруп, жанагынтип Көкөтөй Манастын санжырасын айтып бергенден кийин дагы мындай дейт. Бул эми Кытай бизге билгизбей мынтип кол курап алып, ол ята көздөй чыгып кетти. Кытай негизи бул мындай эл. Бул бизге сырын айтпайт. Сырын айтса да чынын айтпайт. Булардан биз сак бололу эми деп ат чаптырып, ошол жердеги кыргыз, казак, негизи эле Алаш, Түрктүн балдарынын баарысына кабар берип, бул жагы Аплатун тоолоруна чейин ат чаптырып, эми даяр бололу. Кытайлар тетиги ол ятадагы шамыңша баштаган кыйды ишти бизге дагы кылып жибербесин, бизди дагы кырып жибербесин, биз да даяр бололу деп кол курап, баягы Панус хандын Чан Түлөө деген баатыры баштап чыгып кеткен колдун артынан Оолу Ятаны көздөй булар да жөнөп калышты. Эми аңгемебизди мына ушул жерден токтото туралы, калган кепти буйруса эртең улайбыз туугандар. Аман туруңуздар.